Экинчи көтөрүлгөн маселе бул жерде Аллах Таала субханала таала инсандын жашоосуна берилген Кудай Тааланын сүннөт жолу. Кудай Таала кандай табиятта жараткан болсо, ошол табигый жолду бизге эмне кылат? Бизге бир эсиңерге туткула, эсиңерге. Бул жашоонун ысык суугу деген. Жашоодогу жакшылык менен жамандык, кедейлик менен байлык, бир бактылуулук менен бактысыздык. Бул Кудай Тааладан келген нерсе. Бирок ушул жерде инсан кандай мамиле кармайт, кандай мамиле кылат ушул жашоодогу келген нелерге, өйдө төмөн көрүнүштөргө. Жашоодогу. Анын үстүнө кошо бул жерде өтө токтолгон жери Кудай Таала инсандын табиятында байлыкка, малга, пулга мындай бир өзгөчө көңүл буруп, ошонун артынан көкүрөгүн ачып берип, биротоло жан дүйнөсү менен кирип кеткендигин дагы эмне баса белгилейт. Же оң тарапка, же сол тарапка баскандыгы. Мындайча айтканда, бул адамдын көзүнө байлык көрүнгөндө, бүгүнкү күндө биздин доордун адамдары үчүн бул нерсе бир ачык эле далил болуп калды. Эгер адам кайсы бир мансапка жетсе, кайсы бир дөөлөткө жетсе, же кайсы бир байлыкка жетсе, анын башкаларды тааныбай калгандыгы эмнеге далил болуп атат? Ал байлыгын бардыгын анын өйдө көргөндүгү да. Же болбосо ошо байлыгы артында өзүн башкалардан өйдө көргөндүгү. Үчүнчү маселе келет, бул мына Кудай Таала өзүнүн аяттары аркылуу бизге эмнени жеткизгиси келет дегенде, бул дүйнөнүн акыйкаты бул эмне менен чагылдырылат? Акыреттин чындыгы менен. Ошондон акыретке келген учурда акыреттин сааты какканда инсандар эки топко бөлүнөт. Бирөөлөр бактылуулар, бирөөлөр бактысыздар болот. Бактылуулар кимдер дегенде, булар Кудай Тааланын буйругун, анын акыйкатын, анын ыйманын тутуп, ага ишеним менен амал тутуп баргандар, алар эмне болот? Ошол түбөлүк жашоого же болбосо узак жашоого же бүтпөс жашоого кандай барат? Чарчоосуз барат.